Көпчүлүк элдердин суранышы боюнча кар көчкүдө калган адамдар эмне болду, ошол тууралуу видеоролик чыгар дегенин себебинен биз бүгүн маалымат таап, аны чыгарууну туура көрдүк. Көк Ар ташуусунда кар көчкү алдында калган адамдарды издөө иштеринин жүрүшүнүн сүрөттөрүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарыялады. Анда куткаруучулардын издөө иштери, анын жүрүшүндө техникалардын колдонулуусу чагылдырылган. Эскерте кетсек, 14 февралда Казарман Жалал Абад унаа жолунун 332-чакырымында кар көчкү түшүп, China Road компаниясынын 3 айдоочусу техникасы менен кар көчкү алдында калган айтылган. 5 күндүк издөө иштери натыйжа бербей, кийин кошумча күчтөр тартылып, алардын ичинде чек ара кызматынан 1 кызматкери жана 2 кинологу да чакырылганы кабарланган. Донецкиден кармалган украиналык тыңчы Киевдин планын айтып берди. Биринчи каналдын эфиринен Донецк элдик республикасынан кармалган Антон Мацанюкту көрсөттү. Донецк элдик республикасынан кармалган украиналык тыңчы Антон Мацанюк Киевдин Донбасты күч менен басып алуу боюнча пландарын айтып берди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Биринчи канал кармалган кишинин көрсөтмөсүн жарыялаган. Анын айтымында, Украинанын куралдуу күчтөрү Донецкини массалык түрдө артиллериялык курал менен аткылап, катуу сокку урууну пландап жатат. Ал ошондой эле Донецктин аймагынан Шахтерск, Торез же чек арага жакын шаарларга чыгып кетүү туура болорун айткан. Донецк массалык түрдө артиллериялык курал менен аткыланат. Көп кабаттуу үйлөрдүн жанына барбай эле койгон оң деген Мацанюк. Буга чейин Донбасстагы республикалар аймактагы кырдаал курчуп жатканын билдирип, Киев буга чейин жетишилген бардык келишимдерди бузуп жатканын кабарлаган. Ал эми Украина көйгөйдү саясий, дипломатиялык жол менен гана чече турганын айтууда. Украинанын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. Бунун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000 адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган. Эскалация маселеси Беларустун борборунда байланыштоонун жолугушуусунда талкууланып жатат. Негиз катары Минск келишими алынган. Документте конституциялык реформа жасоо, ок атууну токтотуу жана чектеш аймактан аскердик оор техниканы артка кайтаруу каралган. Бул арада Украинанын бийлиги Донецк менен Луганск элдик республикаларынын чек арасына армиясынын көпчүлүк бөлүгүн топтоп, ок чыгарып тыюу салынган техникаларды дагы колдонууда. Донбасстагы абалды АКШ менен НАТО курчутуп жатат. Алар Украинага курал-жарак жеткирип, аскер инструкторлорун алып келген. Москва аймакты куралга толтурууну токтотууга үндөп келет. Булак Спутник кечи.